Азыр бул жерден мына минтип 1 тонна суу агызсак, анын акысына 5 сом 20 тыйын төлөйбүз. Ал эми таза суунун 1 литри дүкөндөрдө 30 сомдон сатылууда. Эми Ош шаардык суу канал ишканасы таза суунун акысын көбөйтүүнү көздөп жатат. Ичүүчү суунун акысын көтөрүүгө эмне себеп болду? Буга шаар тургундарынын пикири кандай? Алдыда ушул суроолорго жооп алабыз. Январь айынан баштап 1 куб суунун акысына 1 сом 68 тыйын кошулуп, жалпы 6 сом 68 тыйын төлөп калышат. Мындай маалыматтан шаар тургундарынын кабары жок. Бирок алар биринчи кезекте таза суу менен үзгүлтүксүз камсыз кылууга жетишкенден кийин гана бааны көтөрүш керек дешет. 1,5 миллион халкы бар. Кыргызстандын экинчи борбол болгондун именно ушул таза суусун негедир биздин руководство, ушул мэрия, өкмөт башчысы, президент чечип бере албай жатат. Таза суу проблемасын чечип коюп, таза суу тарифти көтөрсө болот. Биринчиден биз таза суунун көтөрүлгөнү жөнүндө маалыматыбыз жок экен. Анан эгер көтөрүлгөн болсо анда туура эмес болуп калат го. Эми бул Кыргызстан негизи суулардын мекени деп айтылат эмеспи? Өзү суунун башында туруп анан кийин таза сууга ошентип акча төлөп элибиз кыйналып калса анда болбой калат го. Маалыматты тактап дагы андан ары комментарий беребиз да. Азыр маалыматыбыз жок экен. Негизи туура эмес болуп калат көтөрүлсө. Тарифтин көтөрүлүшү боюнча кабарыңыз барбы, жокпу? Кабарым жок экен. Канчага кымбаттап тур? Кала тургундары бир күндө 210 миң куб суу колдонот. Ош шаар суу канал муниципалдык ишканасына акы төлөп, таза суу колдонгон 272.671 абонент бар. Алардан ай сайын 9 миллион сомдун тегерегинде каражат түшөт. Аталган ишкана төлөмдөрдү көтөрүү маселесин шаардык кеңеш колдоп бергендигин билдирди. Ал эми таза суу акысын көбөйтүү менен кызматкерлердин айлык маянасын жана коммуналдык кызматтардын каражатын төлөйбүз деп жооп беришти. Мына азыр сиз айткан азыр тарифтин көтөрүлүшү ошо бензинге кетет. Мисалы азыр биз сатып ала албай калабыз да. Мурунку 1 литрде 34 сом, азыр 2 салып алсак бензин жетпей тур, аны төлөшүбүз керек. Электр энергия мурун 70 тиң болсо азыр 100 сом 9 тиң. Ошол ошонун айырмасын гана жаба турган десе да. И, конечно, зарплатага дагы кетиребиз. Өздөрү билесиз, бардык муниципалитеттер, башка медицина, образование бардыгы көтөрүлүп атпайбы? Ага салыштырмалуу биз анчалык көтөрө албайбыз. Bir 15-20% зор көтөрөбүз. Жамгыр жааш менен таза суу берүү үзгүлтүккө учурайт. Мындай учурда шаар тургундары сууну ташып ичүүгө аргасыз болот. Маселени чечүү үчүн жергиликтүү бийлик бир канча долбоорлорду иштеп чыккан. Аны ишке ашыруу үчүн Азия өнүктүрүү банкынан каражат бөлүнүп, тендер жарыяланган болчу. Бирок ага катышууга билдирүү берген компаниялар талапка жооп бербегендиктен тендер кайра жарыяланды. 28 октябрда жарыяланып, 25 ноябрда ачылды. Бүгүнкү күндө 2 катышуучубуз бар, 2 катышуучу компания. Атайын тендерный комиссия түзүлүп, тиешелүү иш кагаздарын карап чыгып, текшерип, тиешелүү жанагы оценочный отчетун Азия өнүктүрүү банкына жөнөткөнбүз. Бүгүнкү күндө алардын кароосунан өтүп, макулдук берилгенден кийин бул экинчи пакет ачылат. Бул экинчи пакети финансылык сунушу, финансовое предложение деп коебуз. Анан ошо финансовый предложение кимиси өткөн болсо, ошол компания менен тиешелүү келишим түзүлөт. Улуттук банк келерки жылы таза суу эле эмес, бардык коммуналдык кызматтар кымбатташы мүмкүндүгүн билдирди. Алар буга орточо жылдык инфляциянын көрсөткүчү 14%ды түзгөндүгү себептешүүдө. Экономист Мирлан Убайдуллаев инфляциянын өсүшү менен коммуналдык кызматтарды кымбаттатуу бардык товарлардын кымбатташына алып келет дейт. Мындан улам өкмөт бааларды туруктуу кармоонун механизмдерин иштеп чыгуусу зарылдыгын белгиледи. Инфляцияга таянып туруп баалардын өсүүсү болот. Айрыкча мына коммуналдык кызмат тармагында деп атат, кызмат көрсөтүү тармагында. Эми бул эмнеге алып келиши мүмкүн? Ал автоматтык түрдө жалпы Кыргызстандын ичиндеги кызмат эле эмес, өндүрүлгөн продукция товарларында кымбаттоосуна алып келет да. Биз өзүбүз ошого жол түзүп берип атабыз. Ал эми бунун чечүү жолдорун караш керек. Кандай жолдору бар? Мисалы мен дайым айтып келем, ошол баягы мамлекеттик сатып алуу, госзакупка дегенди жандандырыш керек да. Мамлекет өзү ошол бааларды жөнгө салуу механизмдерин караш керек. Биздин өкмөт азыр ошону жасабайт. Азыркы мезгилде биз ошол сырткы баага, сырткы тенденцияга, дүйнөлүк экономикага түздөн-түз көз каранды болуп туруп, ошолордун баалары кандай өскөн болсо, бизде ички баа дагы өсүп атканын байкап атабыз да. Азыркы мезгилде биздин акыбыбыз мына ушундай. Учурда Ош шаарындагы таза сууга болгон баа өлкө боюнча эң арзан тариф. Жаңы жылдан тарта төлөмдөрдүн бардык түрү 30%га кымбаттайт. Нургелди Каныбек уулу, Асылбек Турдалиев, Бейтарап, Ош шаары.